Кутмандуу күнүңөр менен. Мен ушул Кыргызстандан өзүбүздүн местный кучала жөнүндө мен силерге айтып берейин деп чечтим. Ушуну мен кененирээк маалымат берейин, анткени муну деген сурагандар абдан көп. Бул кучала Кыргызстандын түндүгүндө өтө сейрек кездешет, анан түштүктө абдан көп. Жалал Абад, Ош, Баткен, Алай тоолорунда бул кучаланы простатитке, бөйрөк, табарсык ооруларына, балалуу болбой аткандарга, физикалык алсыз, физический күч жок болуп атканда, алсыз болуп атканда, усталость, чарчап чалыгуу болуп аткан ошолорго ичсе болот. Бул давленияны түшүрөт. Кыргызстандын кучаласы давленияны түшүрөт. Кимдин давлениясы высокий болсо, ушуну ичсе болот. Анан бул адышка болгон демиккенге абдан жакшы, ушуну демиккендер ичсе жакшы, аябай жакшы жардам берет. Уже проверенный, уже мен көп жылдан бери муну демиккендерге сатып жүрөм. Анан баш оңго солго тартып, артка тартып, желке уюп ооруган, баштын жана бир эле аймагы, асты жагы ооруп, ылдый тартып ооруган, ошол баштын жанагы нервтердин бузулганы, жанагынтип шакый болуп, чеке түйүлүп ооруган, баштын ошо арты тартышып, тарамыштар тартышып ооруган, ушуларга абдан жакшы. Тизенин артында жанагы буттун тарамышы тартышып ооругандарга абдан жакшы. Ушул кучаланы ичсе болот. Бул кучаланын противопоказаниясы жаш балдарга 15 жашка чейинкилерге ичкенге болбойт. Боюнда бар аялдар ичкенге болбойт. Буну кучаланы ичейин деп аткан маалда боор оору болсо, сарык жана башка боордун острый оорулары болсо ичкенге болбойт. Калгандардын көбүнчөсүнө эле боло берет ичсе. Анан простатитке бунун момундай жасалганы жакшы. Ушул эле кучала кошулат. Момундай мээр чөп кошулат. Теке жалак, алтын тамыр, мумиё ушулардын баардыгы кошулуп туруп жасалат. Мен өзүм жасайм. Бул дары болсо простатит деген бул простательная железа. Бул без, адамдын органы без да, ошол без суук тийип жана башка ар кандай себептер менен ооруга чалдыгат дагы, анан простатит деген пайда болот. Ошол простатиттин, бездин иштөө функциясын ордуна келтирет. Тез бүтүп калган, потенцияны көтөрөт, жанагынтип процент жетпей, күч кубат жок, жанагындай каалоо жок болуп аткан, ушулардын баардыгына жакшы негизич. Тартышып, мына табарсык тартышып ооруган, муздап какшап ооруган, мына простатная железа жана мондай ылдый тартып ооруйт. Табарсык талып ооруган, бел, муун, тизелери ооруганга, бөйрөк ачышып салаңдап ооруган, табарсык болсо катып калат, улам эле катып эле табарсык ооруп, дүңкүйүп туруп алат. Заара кылайын десең заара кыла албай. Анан заара бөлүнүп, азаздан чыгып ачыштырган. Ушуларга жакшы да, туз, шлак, инфекциялар жанагынтип ачыштырат. Заара кылганда ачыштырат. Ошолордун баардыгына жакшы. Бул простатит болгондо жанагы сперма иштеп чыккан без, калканч без, ошол бездин иштөө функциясын бул акырындык менен ордуна алып келет. Бул деген бир жума очищение кылат, абдан очищение кылып тазалайт аябай организмди. Тазалагандан кийин бир жумадан ашык убакыттан кийин бул таасирин бере баштайт. Бунун пайдалуу жагы ушулар.
видеону жакшылап ушундай кармап турайын, окуганга да силерге удобный кылып. Пайдалуу жагы ушул. Анан противопоказаниясы: жаш балдарга ичкенге болбойт, боюнда бар аялдарга, негизи эле аял кишиге нежелательно ичкенге болбойт, аял кишилерге не советуем да. Жаш балдарга болбойт категорически. Анан давлениясы аябай высокий болуп турган маалда буну ичкенге болбойт, анткени бул иммунитетти көтөрүп, давленияны көтөрүп, канды көтөрүп, аябай канды тазалайт, бул аябай тазалайт, тромбдорду аябай тазалайт, туруп калган, үйүлүп калган, уюп калган кандарды аябай тазалайт бул шыркыратып. Анан жүрөгүнөн инфаркт алгандарга болбойт. Ошол инфаркт, инсульт алгандарга желательно болбойт да бул ичкенде, противопоказан. Жүрөгүнөн катуу ооругандарга болбойт. Сахарный диабет аябай высокий болуп тургандарга болбойт. Калган адамдардын бардыгына боло берет. Бул дары иммунитети төмөн, давлениясы төмөн, күч кубаты жок, шалдырап, алсыз, күчсүз болуп аткан, төшөккө каалоосу жок болуп аткан, процент жетпей жаткан, ушуларга абдан пайдалуу. Bir күндө bir жолу жарым чагашык дарыны 100 грамм жылуу суу менен ичип, жылуу оронуп жатыш керек. Артынан муздак суу ичкенге болбойт, шамалга чыкканга болбойт. Анан муздак сууга жуунганга, душка түшкөнгө болбойт. 1-2 саат обязательно жатыш керек. Ысык чай ичип обязательно жатыш керек. Анткени кучала, ак кодол булар деген уулуу тамыр болот. Ошон үчүн муздак суу ичкенге болбойт. Бул тамырлардын бардыгы күчтүү тамырлар. Женьшень, мейр чөп деген алтын тамыр, марал тамыр, теке жалак, мумиё, бал бүт таза продукциядан жасалган. Обязательно сөзсүз түрдө бул дарынын эффекти болот. Сөзсүз түрдө болот. Эгерде буну туура ичип, туура режим сактасаңыз. Сөзсүз түрдө буга гарантия менен айтабыз, что туура ичкен маалда бул сөзсүз өзүнүн таасирин берет. Кээ бирлердин гайморити бар болсо чүчкүртөт, ичеги оорулары бар болсо ичти өткөрөт, муун оорулары болсо бир аз муундары ооруйт. Бир сыйра козгоп, бир сыйра очищение кылгандан кийин, тазалагандан кийин таасирин сөзсүз түрдө берет. Ушуну алып ичсеңер болот. Показания жана противопоказания жана кучала тууралуу толук маалыматты ала турган болсоңор, мен WhatsApp аркылуу, желательно WhatsApp аркылуу мен силерге маалыматты берем. WhatsApp'тан чалып, сурап, дагы бир сыйра маалымат алсаңар болот.